Мен Салыбек кызы Адинай 1994-жылы 22-ноябрда Талас районуна караштуу Орто Арык айылында жарык дүйнөгө келгем. 2001-жылы Орто Арык айылындагы Шаарбек Нурбаев атындагы орто мектебине 1-класска бардым. Мектепти аяктап 2012-жылы Талас мамлекеттик университетинин алдындагы кесиптик колледжге тапшырып, 2015-жылы ал жакты артыкчылык диплом менен бүтүрдүм. Ошол эле жылы билимимди жогорулатуу үчүн Талас мамлекеттик университетине тапшырдым. 2018-жылы университетти ийгиликтүү аяктадым. Өзүбүздүн айылдагы Тимур аттуу жигит менен баш кошуп, учурда бир уул, 2 кыздын мээримдүү энесимин. 2022-2023 окуу жылында Абдылдабек Эсенбеков атындагы орто мектебинде алгачкы эмгек жолумду баштадым. Ар дайым өз кесибим боюнча билимимди өнүктүрүү менен ар кандай курстарга, семинарларга, конференцияларга катышып, бардык сабактарды турмуш менен байланыштырып, башка предметтер менен айкалыштырып өткөнгө аракет кыламын. Натыйжада окуучуларымдын билимге болгон кызыгуусу артып, өздөрүн активдүү көрсөтүп келүүдө. WhatsApp, Instagram, YouTube, Pinterest, Telegram каналдарынан өзүмө керектүү маалыматтарды алып, сабактарыма колдонуп келем. Эң алгачкы ийгилигим бул классым менен бирге 2023-жылы Дүшүм майрамы кароо сынагында башталгыч класстардын арасынан 1-орунду алгандыгыбыз. Мектептеги болуп жаткан иш-чараларга, кароо сынактарга активдүү катышууга аракет кылып келем. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айткан. Ошондуктан эң биринчи адамгерчиликтүү, билимдүү, боорукер, адилеттүү, эмгекчил, сылык, жөнөкөй болууга аракет кыламын жана окуучуларымды дагы эң мыкты инсандык сапаттарга тарбиялап келем. Арасынан көп тандаган кесиптин, аруу балдар дүйнөсүнө кезиктим. Окуу билим тарбиясын бүткөрүп, эң бир таза тунук үндү эшиттим. Мен тандаган мени сүйгөн кесибим, менин жолум бүт ырысым кешигим. Талбай кызмат кылгым келет өзүңө, ката кетсе сурайм сенден кечирим. Бейпил күндүн ачып билим эшигин, бергим келет менден алчу кешигин. Аларга эмес анан кимге арналмак, эл агартуу мугалимдик кесибим.